Өтүп бараткан күнгө көз чаптырабыз. Мен Айзек Атамбекова, башка окуяларга кыскача токтолом. Пара тууралуу кабарлаган адамга акчанын 30% берүү кызуу талкууга жем таштады. Бүркүрөгөн күз айынын келиши менен саясатта дабал курчуп, салмактуу фигуранттар айыгышкан тирешүүлөр эмне менен аяктайт? Ал арада Туркияда дарыланып жаткан президент депутаттар туура чечим кабыл алып, аны референдумга коеруна ишенимин билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун жыйынында дүйнө лидерлери бири-бирин айыпташууда. Барак Обама Орусиянын тышкы саясатын сынга алды. Толугураак бир аздан соң. Парламентте коррупциялык кылмыш тууралуу билдирүү айткан адамга паранын 30% сыйлык катары бөлүнүп берилиши керектиги тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ошол эле маалда бул сумма 1 миллион сомдон ашпоого тийиш дешет демилгечи депутаттар. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген жактарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери Аида Салянова, Өмүрбек Текебаев, Наталья Никитенко, Жаныбек Бакчиев, Дастан Бекешев. Ошондой эле эгер жалган маалымат берсе, ал адамга да жаза каралган. Мыйзамга коррупциялык укук бузуулардын бетин ачуу, жемкордук тууралуу кабарлаган жактарды коргоо, коррупцияга каршы турууга коомчулукту тартуу жолдору жазылган. Теманы улай, күз айынын келиши менен саясатта дабал курчуп, салмактуу фигуранттар айыгышкан тирешүүлөргө барышууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизилет дегенден бери бир пикир жок болуп турган чакта, коалиция эмне болот деген суроо коомчулуктун бүйүрүн кызытып жаткан чагы. Саясатка сереп салгандар азыркы коалициянын келечегин кандай жоромолдошот? Жанара Эсенова пикирлерди чогултту. Көпчүлүккө белгилүү коалициянын тарап кетиши тууралуу кептер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесинен башталган. Анткени менен саясатка баам салгандар дээрлик 2 жумадан бери КСДП фракциясы менен ата мекендин тирешүүсүнөн мурун эми башкы маселе коалиция тарайбы же тарабайбы деген маселе күн тартибинде калууда дешет. Айрымдары кайым айтышуунун дагы чеги болорун, эми коалициянын келечеги эчак эле бычылганы айдан ачык эле болуп калды дегендер да бар. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү коалициянын, көпчүлүк коалициянын келечеги жок деп, анткени бул баягы бир мезгилде ошол жанагы идеологиялык саясий көз караштардын жалпыгына калбастан эле түшүп калган. Ошон үчүн мына баягы азыркы убакта конституциялык реформа боюнча маселе көтөрүлгөндө ушу коалициядагы биримдиктин жок экенин тунуш далилдеп койду. Ошон үчүн булар баягы өзүнүн ар ким сөзүнүн жолу менен кетип, башка бир коалиция түзүш керек го деп ойлойм. Анткени менен экс-депутат Адыхан Мадумаров парламент ордунда калабы же жокпу, мындай эч кандай пайда болбойт деген пикирде. Анткени азыркы саясаттагы кризисти өзгөртпөй деле калды окшойт дейт ал. От этой коалиции что есть и что нет для Кыргызстана. Биз билгендей коалициянын ордунда калганы же тараганы эч бир тарапка пайда алып келбегенин билип турабыз. Негизги коалиция мамлекетте оор кырдаал учурунда бирдиктүү туура чечим кабыл алыш үчүн түзүлгөн. Ал эми учурда калктын көйгөйлөрүн чече албай жатышканы аз келгенсип, өз ара жаңжалдарынан улам коалициянын тарашына келишти. Анда кимге кандай пайда? Пахари пашут. От них абсолютно ничего не зависит. Ошол эле учурда Туркияда саламаттыгына байланыштуу дарыланып жаткан өлкө башчысынын абалын эске алып, бийликтеги өзгөрүүлөргө саясатчыларды кылдаттык менен баам салышса болмок дегендер бар. Дал ушундай учурда парламентти биримдикте кармап калуу алда канча маанилүү болмок. Бирок өлкөдө абал өзгөргөн сайын бул маселе кайрадан көтөрүлө берет. Мисалы үчүн Атамбаевдин ооруп калгандыгына байланыштуу дагы айрым саясатчылар өзүнүн пикирлерин бир аз өзгөрткөнү байкалып турат. Же болбосо бул ата мекен фракциясынын талаптарын парламентке кирбей калган ири партиялардын дагы колдоп атат. Саясатчылар Мадумаров, Субаналиев, башкалар да колдоп атат. Мына ошондуктан эгерде булар катуу колдоп, өлкөдө басым күч болуп кетсе, анда коалиция кайрадан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени менен чуулгандуу билдирүүлөрдүн башында ата мекен фракциясы менен бийлик тарапталашы эле түрткү болуп жатканы айдан ачык болуп калды. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун акыркы тексти менен таанышып, аны колдоду. Өз билдирүүсүндө кыргызстандыктар менен депутаттар провокаторлордун артынан кетпей, бийликти узурпациялайт деген кептерге ишенбешине үмүттөнгөндүгүн билдирген.
Ал арада президент баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун соңку тексти менен таанышып, аны колдогонун аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү таратканын билдиришти. Атамбаев баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча парламент депутаттары туура чечим кабыл алып, аны референдумга коеруна ишенимин билдирген. Президенттин пикиринде өзгөртүү киргизүү чыныгы парламентаризмди бекемдөө үчүн чоң кадамдардын бири экенин билдирип, 6 жылдан бери эл конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулап, тиешелүү мыйзам долбоору коомдо 2 айдан бери ортого салынып жатканын белгиледи. Президент ушул тапта Туркияда дарыланууда 19 сентябрда буунун башкы ассамблеясынын жыйынына бараткан жолдо саламаттыгы начарлап, Стамбулда дарыгерлерге кайрылып, Нью-Йоркто иш сапарын токтоткон. 20 сентябрдан 1 октябрга чейин кыска эмгек өргүүсүн алган. Эми дүйнө кабарларынан жүздөгөн мамлекеттин башчыларынын чогулткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын саммитинде да бири-бирин айыптаган башчылар да жок эмес. Алсак акыркы жолу президент катары жыйынга катышып жаткан АКШ президенти Барак Обама Орусиянын сырткы саясатын сынга алып, бүгүнкү күндө ал өзүнүн мурдагы атагын агрессия менен калыбына келтирүүгө умтулууда деди. Бул арада Кызыл Жарым Ай уюмунун гуманитардык конвоюна авиасокку уруу учурунда асманда Россиянын 2 Су-24 согуштуу учагы жүргөн деп АКШнын ак үйүнөн билдиришти. Бирок Москва өз кезегинде аба чабуулуна россиялык да, сириялык да авиациянын тиешеси жок деп жатат. Белгилей кетсек, Орусия менен АКШнын сүйлөшүүлөрү менен ишке ашкан Алепподагы ок атышпоо тууралуу келишим орус тарап 17 сентябрда АКШ башында турган күчтөр Асадтын армиясына чабуул жасаганын айтып чыккандан кийин бошоңдоп баштады. Мындан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун тарыхында алгачкы жолу качкындар менен мигранттар маселеси чоң жыйын талкуусуна коюлду. Аягында декларацияда кабыл алынды. Эсиңиздерде болсо, Грекиянын Лесбос аралындагы мигранттар лагеринде дүйшөмбү күнү өрт коюлуп, натыйжада жүздөгөн адамдар жашап жаткан чатырлар күйүп кеткен. Бул кабарлар берүүбүздүн негизги бөлүгүн гана түздү. Бир нече мүнөттөрдөн соң дагы мындай кабарларга токтолобуз. Талкуудан түшпөгөн кыргыз тилинин деңгээли, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу кыргыз тесттен майнап чыкчудайбы? Эне тил үчүн сарпталып жаткан бюджеттик каражаттар кандай деген алгылыктуу кадамдарга жумшалып жатканын кабарчыбыз билип көрдү. Композитор, опера өлчүсү Абдулас Малдыбаевдин 110 жылдыгы белгиленди. Эскерүү иш-чарасына тууган урук командаштары келди. Которулбай туруңуздар. Орто Азия чөлкөмүндөгү кабарлардын ичинен Өзбекстанга кайрылсак, көз жумган президент Ислам Каримовдун ордуну убактылуу ээлеп турган Шавкат Мирзиёев Ташкенттин айрым аймактарында иш сапары менен жүрөт. Анткени менен анын сапарынын алдында Ангрен шаарынын тургундары күзөтчүлөрдүн көзөмөлүндө мажбурлап калааны тазалоону Ферганару жазып чыкты. Массалык түрдөгү тазалоого мамлекеттик мекемелердин, окуу жайларынын кызматкерлери тартылышкан. Ошондой эле президенттик шайлоого аттанган Мирзиёев эки жака чыкканда Өзбекстандын ар бир шаар аймактарында милиция кызматкерлери каттуу көзөмөлгө алып жатканы айтылат. 23 сентябрь кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары кабыл алынган күнү. Кыргызстанда мамлекеттик тил 27 жылдан бери белгиленүүдө. Кыргыз тилинин көйгөйлөрү бул өлкөдө көп жылдардан бери ар түрдүү өңүттө талкууланып жана козголуп келет. Ошол эле учурда тилде ар түрдүү ураандары же чакырыктар менен өнүктүрүү аракети байкалат. Алардан жыйынтык чыгар түрү барбы? Тынчтыкбек Акишев айтып берет. Кыргыз тил майрамына саналуу эле күндөр калды. Жыл сайын бул майрамга карата аттуу баштуу адабиятчылар жана тилчилер биригишип, тилди өнүктүрүү маселеси боюнча талкууларды өткөрүп турушат. Бул иретте адистердин эне тилдин өнүгүүсүнө карата анча ичи чыга бербейт. Алардын пикиринде коомчулукта мамлекеттик тил катары эмес, улуттук тил катары эле ордунда калып жатканын белгилешет. Биздиги 25 жылдан бери мамлекеттик тил болбой, котормо тил болуп келатат. Котормо тил болуп. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей тиги мамлекеттик тил болуш үчүн сөзсүз түрдө финанс экономикалык рыноктун тили болуш керек. Биз 26 жылдан бери рыноктун тили кыла албай жатабыз. Азыр бүт Кыргызстандагы дүкөндөрдө, мисалы Бишкек шаарында болобу, башка жерлерде болобу, бүт чекене баалардын баары расмий тилде жасалган. Мамлекеттик тилде жок. Тилдин өнүгүшүнө карата мамлекетте жигердүү иштерди аткарып жаткандай. Алсак аттуу баштуу инсандар, мамлекеттик кызматкерлер биринчи кезекте кыргыз тилин билүүсү керек деген максатта киргизилген кыргыз тест долбоору 2 жыл мурун эле иштелип чыккан. Анткени менен аны ийгиликтүү ишке ашуусу эмдигиче туздугууда.
Бир гана кыргыз тилин мамлекеттик кызматкерлер билүүсү керек гана эмес, тилди үйрөнүү башка улуттагы өкүлдөрдүн дагы жоопкерчилигинде. Мен ойлоймун, бул кыргыз тест өтө чоң жардам берет. Биз муну ушул менен эле калтырбайбыз. Жылдан жылга анын сапатын жогорулатып олтурабыз. Жана бир гана мамлекеттик жанагы муниципалдык кызматкерлер менен чектелбей, бул тест системасын бардык мектептерге, жогорку окуу жайларга жана башка улуттун өкүлдөрүнө таратабыз. Мана биздин улуттук тил камчасы, маселен, башка улуттарды ушул деңгээл боюнча окутуу үчүн атайын окуу куралды даярлап, Кыргызстанда жашаган диаспоралардын жетекчилерине жана элге таратып бердик. Коңшу мамлекеттердин тил маселесине карата мамилесине сереп сала турган болсок, Казакстанда казак тилин ар бир жаран билүүсү керек деген ураан канча жылдан бери келе жатат. Бирок адистер тилди өнүктүрүүгө канткен күндө да мамлекеттин алгылыктуу иштери маанилүү роль ойнойт дешет. Дал ушул теманын тегерегинде улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Тупоева менен баарлашабыз. Батма айым, айтсаңыз, кыргыз тест деген программанын түзүлгөнүнө бир канча жыл болуп калды. Азыркы учурда бул жаатта көзгө көрүнөрлүк кандай иштерди аткарып жатасыздар? Кыргызстанда 14-20 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү, тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программанын кабыл алынганына 2,5 жыл болуп бартат. 14-жылдын жылда кабыл алынган эле. Ошол улуттук программаны аткаруу боюнча чаралар жөнүндө өлкөбүздүн президентинин атайын жарлыгы чыккан эле 155 1-июлдагы 2013 жылы. Эми бул программанын негизги өзгөчөлүгү буга чейин деле мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бир нече программалар түзүлүп келген. Бирок бул программанын жаңылыгы, нукуралуулугу, баалуулугу эмнеде? Ал ушул улуттук программада бир гана аткарыла турган иштерди көрсөтүп койбостон, ошол нерсени кандай даражада аткарыш керек, кандай мөөнөттө, канчалык тез жана канча каражаттар бөлүнүп бериш керек, ошонун баарын тең эсептеп, ошонун баарын каржы маселесин дагы камтыган программада. Деги бул программа боюнча биздин кыргыз тестке көп ушундай бир нерселер эметилген, каралганда. Эң эле негизгиси бул 2014 жылы декабрга чейин кыргыз тест системасын киргизүү болчу. Бул эң биринчи талап. Эми бул киргизүү деген талапты 2014 жылы июнда мен ушу жетекчиликке келдим. Ага чейин кыргыз тесттин жанакы негизги иштери башталып калган болчу. Ал ошо кыргыз тестти система катары калыптоо, талаптарын түзүү, ошолордун жаңы бир гана багыттары гана бар эле. Ошол июндан баштап анан ишке киришип, жылдын аягына чейин президенттин программасын биз толугу менен аткарып, 3 декабрда биринчилерден болуп президент аппаратынын кызматкерлери 15 адам келип биздин тесттен өтүп кетти. Бул ошо биринчи кыргыз тесттин биринчи ушундай алгылыктуу натыйжасы болду да. Андан кийин ошол эле президенттик программабызда 17 жылы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында тест жүргүзүү деп берилген. Эми өзүңүздөр билесиздер, дароо эле тест жүргүзүүдөн баштабайбыз. Ага чейин ошол ченүү өлчөм материалдарын, тесттердин баарын түзүш керек. Аны экспертизадан өткөрүп, аны кайра карап көрүп, кайра оңдоп түзөп, аны базага салып, андан кийин жанакы спецификация деп коет. Спецификация боюнча атайын тесттердин варианттарын түзүп, аларды баамдап көрүп, баамдоо үчүн жанакы тестти өткөрүп, ошо тесттин жыйынтыгы боюнча кайсы тапшырма кандай иштеди, кайсы тапшырма туура түзүлгөн, же болбосо кайсы тапшырма ушундай туура эмес натыйжа берди, ошонун баарын тең ар бир баланын натыйжасын жана ошо тесттердин иштөө натыйжасын баарын карап туруп, кайра оңдоп түзөп, мына эмдиги 17 жылга чейин даярдап атабыз. Учурда канча каражат алдыңыздар бул программаны ишке ашыруу үчүн, анан ал каражаттар эмнеге жумшалып жатат? Жанакы айтып кетпедимби, 13 жылы президенттин жарлыгы чыккан деп 1-июлдан. Ошол жарлыгынын негизинде кыргыз тестибизге 2,5 миллион сом бөлүнгөн бысмылда деп алгач.
ал биздин капчыгыбызга деп коеюн ошо декабрдын аягында түшкөн. Ошентип аны 14-жылы иштете баштадык. Эң биринчиден эле ошол компьютердик тестти деп атпайбызбы, биздин башка системалардан өзгөчөлүгүбүз ошо дароо электрондук тест түздүк. Ошону иштетүү программасына кетти кыйла акча. Ошондой эле жанагы Кыргыз тесттин мүнөздөмөлөрүн ар бир деңгээлге бөлүп чыктык да. Ар бир деңгээлге бөлгөндө ошол деңгээлди сыпаттап, аларга койгон талаптарды, кайсы деңгээлде кандай лексика бериш керек, канча сандагы лексика көлөмүн аныктап, анан кийин грамматика кандай көлөмдө берилиш керек. Ошол дегеле ошол деңгээлде биздин окуучубузбу же студентибизби же мамлекеттик кызматкерби кайсы чөйрөлөрдө сүйлөй билиш керек, кандай көлөмдө жаза билиш керек, окуп түшүнө билиш керек, жазуу жүзүндө мындай аткара билиш керек. Ошонун ченемдерин баарын иштеп чыгып, алар 14-жылы мына китеп болуп чыкты да. Ошого негизден кетти. Мына жумуш топтун ишине, компьютерлик программа түзүүдө, эксперттик иштерге, мына ушундай иштерге кетти. Негизгиси дагы компьютердик техника алганга, компьютердик классты жабдып, ага 20 компьютер алдык. Ага ошону иштеш үчүн дагы тетиктерин ар кандай алдык, ошону жабдыдык да. Видео байкоо жүргүзүп дегендей баарын тең талапка шайкеш жабдыдык. 2 жыл мурун кабыл алынган программанын келечегине ишене бербегендер көп. Түшүмүн береринде өзүңүздөр ишенесиздерби? Албетте ишенебиз. Анткени бул биздин Кыргыз системасынын биринчи күндөн калыптагандан баштап эле бүтүн баарын тең менен кадам менен дегендей ошол Европа стандартына шайкеш иштегенге аракеттендик. Анткени эмне үчүн мына биздин өзүбүздүн концепциябызда мындай каралганда, мына бул 14-16-жылы иштеп чыгуу системаны, 16-18-жылы киргизүү, ал эми 18-20-жылдары болсо эл аралык АЛТ деген уюм бар. Ошонун тизмегине кирип, Кыргызстандын ушундай билим берүүнү, жанагы мамлекеттик тилди билүү, мамлекеттик тил эмес дегеле тилдерди билүү деңгээлин текшерүүчү, аныктоочу система деп таанылгыбыз келет. Демек, биздин программабыз мына алыс 20-жылга чейин каралган. Ошонун баарын тең ошол биздин өзүбүздүн максатыбызга жеткендей кылып, күндөн күнгө кадам менен ушундай нукта карап атабыз. Купуялыгыбызды дагы сактап атабыз. Буга чейин эгерде купуялык жөнүндө сөз болбогон болсо, бүгүнкү күндө биздин тестке келген адамдар бысмылдап эле ошо купуялыктан башташат. Каттоодон кийин дароо купуялык номер алышат. Ошол тест жүрүп атканда толугу менен өзүнүн аты көмүскөдө калып, бир гана купуялык номер иштейт дагы. Ошол тести бүткөндөгү жыйынтыкты дагы биздин сайтка кирип, купуялык номерден менен алышат. Демек, биз иштеш үчүн, адамдардын көңүлүнө купулуна толуш үчүн, алар бизге ушундай ишеним арттырыш үчүн бүтүн баарын аткара атабыз. Тест тапшырмаларыбыз дагы керектүү деңгээлде түзүлүп атат. Алар айттым го, бул тест түзүү деген албетте буга чейин көп эле тесттер түзүлүп кеткен, мугалимдер өзүнүн сабактарында колдонуп келген, окутуучулар сабактарында колдонуп келген тесттер. Бирок биздин тесттер ал тесттерден түп тамыры менен айырмаланат. Эмнеси менен айырмаланат? Эгерде ал бир гана темага гана түзүлсө, эми болсо темасы бул ооба. Тема кайсы кырдаалды чагылдырыш керек, кандай ниетти чагылдырыш керек, кайсы лексиканы камтыш керек, кайсы деңгээлдин, кайсы грамматиканы камтыш керек. Ошонун баары тең чогулуп келип, ошонун ортосунда ар бир тапшырма жаралат. Демек, бул дагы ушундай бир толук кандуу иштөөбүздүн эмесин көрсөткүчү болуп эсептелет. Маегиңизге чоң рахмат. Улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Топоева менен баарлаштык. Композитор, опера ырчысы, актер, мугалим, коомдук ишмер Абдылас Малдыбаевдин быйыл 110 жылдыгы белгиленди. Токтогул Сатылганов атындагы Адабият музейинде белгиленген иш-чарага маданият ишмерлери, маркумдун ага туугандары жана студенттер катышты. Бул кисеми көп деле баягы өзүнүн билимине аябай көп чоң билим алган эмес, бирок ошого карата көп ырларды,
көп балдардын ырларына кайрылган, эмгек ырларына кайрылган. Айтор бул кишинин ошондой касиети бар. Ошол ырлардын баарысын тең оркестрге салып, жана фортепианонун коштоосуна салып, бул ырлардын баары жанагы биздин музыкалык окуу жайлары, мектептердин куралы болуп эсептелет да. Кечеде Малдыбаевдин калемине таандык чыгармалар жаңырып, өмүр жолу тууралуу баяндалат. Кыргыз СССРнин гимнине авторлук кылгандарынын бири Абдылас Малдыбаев 1906 жылы Кеминдин Карабулак айылында жарык дүйнөгө келип, 1978 жылы каза болгон. Берүүбүздүн мына ушундай кабарлар менен жыйынтыкталат. Шаршемби күнкү жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Найза Катанбекова тааныштырдык. Эртең күнгө чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.